Мага шык өзүмдүн апамдан келиптир. Бир таң калганым, ал ырдагысы келгенде ырдап, төккүсү келгенде жамактап төгүп жиберчү. Учурашканы барган сайын кенедей кезинде куланакка барып эсепчинин окуусун окуганын, согушка кеткендерди ырдаганын, башкарма менен айтышып сөзгө жыкканын ырдатып уга берер элем. Бир жолу апам дүйшө чаңганда ырымды ырдап берейинби деп эле ырдап жиберди. Ошол ыр ушул. 18 жаш курагым ордуна келбес учурбу. Олуттуу экен деп жүрсөм оюңуз дүйшө бузулду. Кыштын күнү болгондо кар менен каптайт талааны. Кандай адам аткарат ойдогу максат санааны. Убада сөзү жигиттин указга окшош болбойбу? Убада сөзгө турбаса убара болбой койбойбу? Айткан сөзү жигиттин актиге окшош болбойбу? Айткан сөзгө турбаса аракет кылбай койбойбу? Эшик толода арт келсе эсиңе алгын мен дейди. Эсиң чыкса кете бер, эмеле табам сен дейди деп бир топко ырдап келип аягында кызыл гүл элем соолдумбу, кызыл көз кемпир болдумбу? Жашыл гүл элем соолдумбу, жашыл көз кемпир болдумбу деп койду. Жамактатып ырдаган өнөр кайдан келди эле десем, өзүмдүн атам сенин таятаң ырчы болчу. Бир туугандарымдын баарынын чымыны бар эле. Жалбырактай кесимден жаңшап ырдагам. Молдобасан баштаган артисттер айылга келип, жакшы ырдаган кыз экен. Айланайын алып кетебиз дегенде ата-энем бербей койгон. Атаң менен баш кошкондо 18 телем. Бассам турсам эле ыр чыгарып куйлуштуруп сүйлөй берчүмүн. Айылдык 3 келин чийге барабыз. Бири чий тартат, бири анын тарткан чийин боолайт. Мени болсо чийге салбай, ооз комуз кактырып ырдатып коюшат. Кечке аларга эрмек болуп, анан мага деп бөлүп койгон чийди көтөрүп үйгө келем. Аракты өмүрү оозума албадым. Китепти көп окудум. Манасты жатка билчү элем, азыр эсимден чыгып кетти. Көзүм ооругандан бери китеп окубай калдым. Күнүгө намаз окуйм. Түшүмдө аян берет, ошол туура келет деген эле апам. Ошондо сен артистке кетип калсаң мени кимден төрөйт элең деп тамашалап сурасам. Артисттен төрөмөкмүн да деп күлдүргөн. Абышка катуу эле болгон. Сенин ырың радиодон ырдалып атканын угаарым менен чоңойто калсам, ал туруп барып үнүн басып салаар эле деди бир жолу мага. 2002 жылдар болсо керек эле. Бул дүйнөдө оорубаган аял жокпу деп калдым. Анын үстүнө кыргыз аялдарынын арасында Чумак менен Кашпировскийдин таасири кайта элеккес болчу. Атактуу ырчы карындашым Майрам Дүйшөкеева жеңесин ээрчитип алып парапсихолог Мелис Карыбековго барып жүрдү. Бир күнү Зейна айтып келди. Сени билип койду деп. Эмнемди билип койду дедим. Үйүңөрдө чыгармачылык аура бар экен. Күйөөңүз же артист, же жазуучу окшойт. Эмдигиде ала келиңиз деди деп. Барбайм дедим. Барбайм, көз ачыктарың ишенбейм деген ой боюма койбой, мени акыры ээрчитип барды. Сарайдай болгон кең бөлмөнүн ичи толтура элекен. Кече эле соо жүргөн кыргыздардын баары ооруй баштаганына таң калып жаттым. Майрам менен Зейне алдына өтүп кетип, мен оорун жоктугунан эң эле артта олтургандардын жанына барып туруп калдым. Эй, оорун бербейсиңерби? Ким келгенин көрбөй турасыңарбы деди парапсихолог Мелис. Ичимден ушуну айтпай эле койсо болбойт беле деп калдастай түштүм. Жигиттер жылышып жандарынан оорун берип, астына таш түшүп, олтургуч кылып койгон устунга олтурдум. Сеанс уланып жатты. Мелис сол колунун манжаларын ыстыккан кармаганга окшотуп, ортодогу бизге тааныш ырчыга келди да, кана алып жиберели деди эле, тигил чыдай албай окшуп жиберди. Балия ичкиргече арак ичкен турбайсың деди. Бир аз шампан ичип койдум эле деп жымсалдады ырчы келин. Мелис андан бурулуп, эң арттагы биз олтурган катарга кайрылып, алкаштар тургула деди. Ичимден инеңди байындыкы келбей эле койбой, эми даана билип койбодубу дедим. Катарымда олтурган кыргыз жигиттердин баары дүр этип ордунан турду. Ойлонбостон мен да алар менен туруп баратканда, сиз эмне туруп баратасыз? Мен алкаштарга айтып атам, олтура бериңиз дегенде эсиме келе түштү. Көрсө мен жалаң арактан дарыланганы келген аракечтердин жанында олтуруп калыпмын. Парапсихолог Мелис Карыбеков менен алгач ошентип таанышкан. Айыл. Арыктагы күнү түнү уктабай аккан суулары, анын жээгиндеги жап-жашыл болуп албырган чөбү. Күпкөдөн чыгаар замат буттары үзүлгөнчө тамда айлана чуркап, таажысын тамылжыта керкейип баскан короосунун жанында кык-тыткылап жүргөн тооктору.
Кое берсе эле урап түшө тургансып жаман бастырмаларынын этегине жабышып алып, жыл өткөн сайын эскирип, жыл өткөн сайын жапырайып, жыл өткөн сайын түгөнүп бараткан бозала дубалдары, ойдон улбай оң тетири тигилген бак теректери менен өмүрү таралбаган чачка окшоп тытышкан талдары, дүрети учак ачып кайра конуп, короодо оттоп жүргөн тараанчылары, деги эле мунусу болбой калыптыр деп ыргытып жибере турган кенедей да артык баш эч нерсеси жок айылдын эмнеси болсо ошонусунун баары мага кымбат сезиле берет. Кемпирлер. Айылдын ар бир үйүндө түйдөктөй болгон бирден кемпир болор эле. Уул келиндери колхоздун жумушуна кеткенден кийинки үйдүн турмушу жалаң ушулардын колу менен бүтчү. Ого куйбелим деп коюп, томолонуп арыктын жээгине торпо каркандап, короодогу үйдүн жампасын жайып, кедини таң атпай саап, бышырып кеткен сүттү айран кылып уютуп, чоң таштеке суу куюп алып, кечээ кырккан койдун жүнүн шакмарынан арылтып чылап, ал арада неберелеринин улам сийген калгаткисин улам жууп жайып, анан күн түш болгончуктаган балдарын ойготуп, самоор жагып, келини иштен келгенче үйгө баш көз болуп олтурган кемпирлерсиз айылдын ырыс кешиги менен бактысын толук элестетүү деги эле мүмкүн эмес болчу. Дүйнөгө Пушкинди, Толстойду, Есенинди, Чехов менен Бунинди берген орус кемпирлердин карыганда калтылдап баса албай, балтырларын Бишкектин тротуарларындагы асфальтты жарып чыккан бактын бутагындай болгон варикоз басып, жөлөөр таяры, багаар көрөрү жок жалгыз калып, мусафир болуп, абийирсиз замандын түрткүнчүгүнө айланып карыганын көргөндө айлам куруп, алардын кайсыл уулун каргаарымды билбей кетем. Зейнемени дароо эле эки кайнен элүү кылды. Булардын да бир кезде байманасы ашып ташып турган тукумун теңсиздик, куугун сүргүн кекчил заман, жетпеген өпчап турмуш каптап өтүп, баласы өлүп, баласынын балдары жесир келин менен жетим кемпирдин колунда калган болчу. Ушул үй бүлөнү кармап турган чоң кайненем Жамила абдан нускалуу, акылдуу, сонун киши эле. Кезинде бардар турмушта жашап, Жумгалдын манаптары Чоюбек, Байзак, Көкүнбай дегендерди жатка билген. Өзү да үзөңгүлүү, үй бүлөнүн келини болгон кайненем өмүрү карандай чай ичип көрбөгөнүн айта берер эле. Аттын сийдигиндей кылып эле, көргөн баккандар ушул, ошолдо тамакпы, жүрү кагылайын, жарма ичип ал деп, өзү турган үйгө ээрчитип жөнөчү мени. Жарма дегени бозо, көбүртүп жабыртып такай саяк бозо салаар эле жарыктык. Экөөбүз ээрчишип алып, кирип чыгып, бозо иче берчүбүз. Иче кой, ырас өзүмдөй ачкылды жакшы көргөн күйөө балалуу болбодумбу. Жүрү жарма ичебиз десем эле унчукпай ээрчип жөнөйт, барбайып, дей берчү мага жетине албай. Ошол чоң кайненем өлөргө жакын, Кудай жүгүртүп жүрүп мүдүрүлтүп алгай эле, көкмуштум кылып силерди кыйнап кышында өлбөй, жаан жакшылыкта, ак жайдын күнү өлсөм экен эле дей берчү. Көп өтпөй жер тартып жатып калды. Ачкылды жакшы көргөн жаны өлөөрүнө жакын бозосун ичпей койду. Жалаң кайнак суу ичип туруп алды. Сурагандарга Кудай алдына суудай таза барайын, айланайындар, тазаланып атам. Мен эми силерден бөлүндүм. Жолума даярданайын. Куш жастыкты катуу деп тандаган баш эми таш жастанып жатаарында билсин деди. Акылдуу киши чын эле суу ичип тазаланып аткан экен. Ошентип оосуна сала бергендей июнь айында дүйнө салды. 85 деп койдук. Өлгөндөн кийин молдо келип сандыгын ачты. Өзүнүн боюна ченеп бычылган кепини, ал тургай сууга алаарда жууй турган самыны менен жыпаржы чөбүдөн бери камдап алганын айтты. Сарамжалын көргөн кишилер бир чети таң калып, бир чети ыраазы болуп, акылман кемпир экен деп кеп кылышты. Бирок бир таарынган кишисине өмүр бою агарбаган көктүгү да өз башы менен кошо кетти. Тун кызынын канттагы кайненеси кудагыйы каза болгондон кийин Куран окутпай койгондук үчүн жападан жалгыз жатындаш эжеси турус бүбүнү кечирбей койду. Өлөөрүнө 2 күн калганда жөө жалаңдап тоодон түшүп келип, башына олтуруп, Жамила кагылайын, кандайсың? Мен келдим деди эле. Эжесинин үнүн угаар менен тескери бурулуп кетти да, ошол бойдон бери карабай да, сүйлөбөй да койду. Кичүү кайненем бүбү Адис жаштайынан жесир калып, 5 баланы багып чоңойтуш үчүн тартпаган түйшүктү тарткан, оокат тирчиликтен башканы билбеген, кой оозунан чөп албаган момун киши эле. Кокус алдынан чыга калсам, кайда качаарымды билбей калдаңдай түшчү.
Анын да көзү өтүп кетти байыш болгур. Зейин экөөбүз баш кошуп, мен аны айылга жестемкини алып барган күн эсимде. Жестемдин энеси Батма кудагай көргөндө эле чалкасынан кетти. Кокуйгүн Шакен итирейтип муну каяктан таап келгенсиң? Жумгалдан, дедим кебелбей. Ботоманын каякта болот кагылайын. Мен ат башы дайрасынын күн батышындагы Кошойдун кара тоосу жакты көргөздүм. Тетиги кара тоонун ары жак тушунда Жумгал деген жер бар. Саяк деген эл бар, ошол жактан болот. О Кудай барба дегер, ошол тоонун ары жагында да биздей кыргыздар жашайбы деди. Мунун күбүйүм деп шырдак менен кошо кетчү неме го бу кебетеси менен. Алда айланайын байкасаң болмок экен, өзүң жетим болсоң, итирейтип атам тааныбаган муналбай эле тигил биздин кара тракторчу Эмилдин өзүнө окшош жоон-жолпу кара кыздардын бирин алганыңда таш көтөртүп, калпчыга сүйлөтүп, кыш куйдуртуп, там салып албайт белең агаран күн ай деп чындап кейди. Такыр эле сабаты жок бат менен өмүр бою ат баштан 6 карыш ары аттабагандыктан дүйнө ат баштан башталып, дүйнө ат баштан бүтөт деп ойлочу окшобойбу? Жокчулук, каатчылык жонун кайыштай ийлей берип, жедеп кексе, кыйды кылып таштаган бул кемпир кат тааныбаганы менен кара турмуштун карегинен каналаар эле. Ия ботом, биз тезектерип жүрүп эле, кап көтөрүп келе айтып эле, жолдон толгообуз кармап калса, мындай боло берип эле тууп алып, балабыздын киндигин өзүбүз кесип, өзүбүз ырастап, этегибизге орой салып эле, баланы деле көтөрүп, капты деле көтөрүп, эсен аман үйгө жетип келер элек. Азыркыларда кишиби чоң чычып койсо деле доктурга чуркап турат деп нааразы боло берчү. Жарыктык. Бир жолу эки кемпир жүн тутуп атып сүйлөшүп олтурду. Бечара баягы бурма жеңем көптөн бери ооруп төшөктө жатты эле, ошол каза болуп кечээ койду. Ошондо болуп келдим, деди Галич апа. Ыйманы саламат болсун. Бурма менден 5 жаштай кичүү боло турган эле, деди бат менен. Ботом сизден улуу. Бурма жеңем келин болуп келгенде мен такыячан кыз эмес белем, деди Галич апа. Каяктагын айтпачы. Мал жайлоодон жакага тегиз келип, баягы Буткулдун букасы Оромпо энемдин кыжымы белдемчисин алыстан көрүп калып, күрөң кунаажын экен деп барып жардан учуп өлгөн күздө Бурма келин болуп келбеди беле? Эсиңдеби? Мен касымды колума көтөрүп жүргөн кезим. Анда сен такыя макыясы жок эле көчүгүңдө көйнөгүң жок кыз болчусуң, деди. Койдум деп чегинди Галич апа. Койбой этпейли ошондой, деди бат менен. Бат менен согуш жөнүндө кино болуп атканын, немистин самолеттору уңулдап учуп келип бомба таштап, жер үстүн түшүп асманга сапырылып, тарса дүрс болуп жатканынан билчү да, телевизор көрүп олтурган балдарына, баарын эле силер көрүп аласыңарбы? Өчүрүп коюп кетишинде атаңар келгенде чогуу көрбөйсүңөрбү дей берчү. Бир күнү телевизордун бети менен толтура болуп тоок чыга калды эле. Ток өлүгүңдү көрөйүн, бияка да кирбей алган тура. Үйдү булгайт экен эми деп колу менен үркүтүп жатты. Ушундайларын уккан сайын Ажар, Майрам, Санталар олда энем ай деп жерге кулап чыгылып, боорун тырмап күлө беришер эле. Мен баса бат менемдин намаз окуй турган жайнамасын бир да жолу көрө алган жокмун. Таңды кечке көршөр менен алпырышып жүрүп, бир маалда эле шашып пушуп кире калып, колуна суулугу тиеби, майлыгы тиеби, жерге төшөй калып намазын окуй салчу. Намазына жыгылаар менен жыла басып чыгып кетчүбүз. Энеңер намаз окуп атат, кирбегиле деп эжем балдарын кайненесинин үстүнө киргизчү эмес. Бир күнү кокусунан кире калып, бат менен намазын күндөгүдөй кыбланы карап окубастан теңирден тескери күн чыгышты карап алып окуп атканын көрүп оозум ачылды. Окуп бүтөөрү менен, "Кудагый, сиз тескери карап алып окубадыңызбы? Кыбла деген биякта эмеспи?" десем эле, "Ия каты күн эмне дейт? Ырас эле ошентимби? Атан алат күн айы. Ошончодон алдыраарда жастырар болуп карабайсыңбы? Кудайдын көчүгүн карап алып окуп атканымды. О жараткан айланайын, мендей алжыган акмагыңды кечире көр" деп Кудайга улам жалынып, жайнамасын шашып кыблага жая салып, кайрадан намазын окуп кирди. Эми ойлосом бат менен намаз окуп аткан убакта Кудай кыблага туруп алып, баарын байкап, баарын карап турат деп ойлочу окшобойбу? Ошол бат менен өз уясынан качып, башка жерге барып тууган тоокторун каргап шилеп, качан көрсөң эле чөп коруктун ичинен, күлдүн арасынан, эски тамдын булуң бурчунан, коңшу колоңдор менен агыроттун чегин бөлгөн кыйрайган зым тосмолордун түбүнөн этегине тукум чогултуп жүрөр эле. Жыл сайын инкубатордон 50ге жакын жүжө алдыртып бакчу. Анысынан өлүп олтуруп 15-20 гана калып, жыбыратып баарын жыгач жашигине салып алып, сууга умашталган акшагын
ирейген манжалары менен эринбей үбөлөп берип, улам көлөкө түшкөн жерден жашыгын көтөрө качып күн кубалап жүрө береле. Кээде бир-эки жожосу күн кубалаган кемпирдин башына чыгып алып, көздөрүн жаргагы менен жаап алып, жылуу жерде жыргап олтурчу. Бат менен ошентип жүрүп бир топ тоок курап алып бакчу. Качан болсо жестемкинен тукум үзүлчү эмес. Сабактан тарагандан кийин бара калганда тукан эжем мага такай тукум бышырып берчү. Ошол бат менемдин эки небереси Майрамдын кызы менен Жапардын уулу бири бешикте, бири койгонсо экинчиси бөлөнүп жарым жылча ушул үйдө багылып калды. Балдардын биринин ыйы кулса эле бат менен ыйлап аткан кимиси дейт. Майрамдын кызы десең жээн эмеспи? Деп коет кайдыгер. Кокусу ыйлап аткан өзүнүн небереси Жапардын баласы болсо дароо чуу салат. Ого куя алгыла, ичегиси чыгып калмай болду. О ажар, отуканга айдасыңар деп кууруп жибере жастачу. Жездем раматтылык помидорду аябай жакшы көрчү. Зейн экөөбүз бир жолу Бишкектин коондарыбызын көтөрүнүп, бапырап барып калдык. Бат менен жарыктык ошондо карлыктын тереңин көздөй кетип, такыр эле башка дүйнөдө жашап калган экен. Учурашып, бетинен өпсөм, сен ким элең деди. Шакен эмесминби? Тааныбайт экем деп койду. Эжем келип чачын тарап өрүп, жоолугун салынтып берди. Анан биз алып барган коондон жеди. Эшик ачылып, ким кирсе эле тукан такыр эле тамак бербейт. Курсагым ачка. 1 жыл болду, чачымды тарап берелик деп арыстана баштайт. Энем алжып калды деди Жаныбек. Кечинде жестем жумуштан келип үйгө кирди эле. Сен кимсиң деди. Касым деди жестем. Касымы ким эле деп койду. Жарыктык бат менен ошентип баарын унутту. Небере чөбүрөлөрү тургай, өзүнүн кара чечекей уулдары Касымын, Айтбайын, Бакасында, ал тургай өзүнүн аты жөнүн, кайдан келип кайда баратканын да унутуп жашап калды. Жаңыдан көзүн ачып келаткан наристе жарык дүйнөгө келатканын билбеген сыяктуу эле. Бат менен да өмүрүнүн аяктаганын, акыры өлүм деген бар экенин билбей өтүп кеткен жападан жалгыз кемпир болду. Өзүмдүн энем тооктун эти тургай, тукумунда жеч эмес. Өлөр жылы операция болуп, ичи бүтпөй, доктурлар тооктун сорпосун бергиле. Ошол жакшы болот дегенден жестем тоогунун бирин союп бышырып барса, Кудайга күнөөкөр болбой өлсөм жөнөлөйүн айланайын. Жедеп кыйнабагыла деп такыр ооз тийбей койгон. Ого, куйма береки чоң чүй каналдын суусу өзү эле агып калды деп ойлойсуңарбы? Кетмен күрөктөп казып жүрүп, кеч күздүн кар аралаш суугуна кайыгып, селейип тоңуп калган кезибизде буттарыбызды заарабыз менен жылыта калып жүрүп курганбыз деген эле чүйлүк энелерибиздин бири. Кыргызстандын дагы бир бурчунда жумгалдык башка бир кемпир, же жогорудагы менин чоң кайненем Жамиланын Турус бүбү деген эжеси телевизорду жантыгынан жата калып көрө береле. Кийин бир күн эле чаектеги чоң кайненем Жамиланын үйүнөн өлүгүңдү гана көрөйүн, иман эмне башыңа көтөрүп ала койдум дейм да, жөн кетип бараткан эмени жөн койбой. Түшүр жерге, о тал тайбай кара жерге кир. Дагы тал тайып коет. Мус көрбөгөн сүкөн Кудай албагыр. Ого куй Жамила чурка чат айрылып өлмөй болду. Кокуй, ылдам кагылайын, жалаң кат муска көтү менен отуруп калды. Эми кантип кобот деп эле ызы чуу түшкөн бирөө бар. Баратып тыңшай калдым да, эмне болуп атат деп жеңеден сурадым. Чоң апа фигурный катание көрүп атат дейт оозунда чыркап. Акырын барып шыкаласам, 80ге таяп калган кемпир экранга кирип барып кайра чыгып, бели 5 бүктөлүп, өзү жалгыз ызы чуу түшүп, болгон ыкыласы менен муз тебүү боюнча дүйнөлүк чемпионатты көрүп олтурган экен. Ушунчалык ыраазы болгонумдан жашасын Кыргыздын кемпирлери деп кыйкырып жибердим. Ошол Турус бүбү энебиз футболдун да жаагын айырган болельщик болчу. Дүйнөлүк чемпионат болот деген күндөрү адатынча тоодон зул кой бойго түшүп, небересин жетилеп алып айылга 1 айга качып келе берели. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.